Ассаламу алейкум. Жалпы таксиде иштеп жаткан жамаат, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Жалпы эле кыргызстандыктар. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен баарыңыздарга. Урматтуу туугандар, урматтуу таксиде иштеп жаткан коллегалар, азыр көп жерде сөздөр кетип атат. Бойкот кылып комиссияны азайтайлык, бойкот кылып мондай кылайлык, бойкот кылып мондай кылайлык деп. Өзү негизи бойкоттун терең мааниси Яндекске вообще тура келбейт да. Себептен Яндекс бул компания, которая предоставляет услугу для того, чтобы заказчик с исполнителем сделали выполнили какую-то договоренность деген бар да, мисалы үчүн. Заказчик таксиден заказ кылат, так, мага ушул жерге ушунча сом экен деп туруп, анан кийин ошо сомдон көргөндөн кийин басат. Басканда ал заказ учуп келип бирөөбүзгө келет. Бирөөбүз ал заказды карайбыз дагы, принять басабыз. Анан кийин ошонун негизинде ошол заказды кылып туруп, анын акчасын алабыз. Ошол акчаны алгандан кийин, ошол акчанын ичинен Яндекс өзүнүн комиссиясын алат. Эми бардыгыбыз эле белгилүү нерсе, просто аябай эле умный болуп кеттиң го деген комментарияны пока жазбай тургула, просто мен түшүндүрүп кетейин атам да. Эгерде Яндекс чисто өзү мындай компания болуп, биз ошо Яндекстен заказ сатып алганыбызда, ошол сатып алган заказга өзүнүн комиссиясы көбөйтсө, ошондо бойкот кылсак болот эле. Яндекстен заказ албайбыз деп туруп, башка Навиге же Жоргого барсак болот. Вот ошондо Яндекске удар болот да. Биякта биз мындай эмеси комиссиясын азайткан бойкот кылганыбыз, ал эч кандай жардам бербейт жана эчтеке өзгөрбөйт дагы да. И плюс анын үстүнө азыр Министерство транспортто дагы сөздөр чыгып, уже по ходу иш башталган окшойт. Себеп дегенде именно Яндекстин деп исключение эме болуп атат да, мындай подчеркивание болуп атат да. Яндекстин коюлган акчаларын, заказдардын стоимостторун, бааларын көзөмөлгө алабыз. Бир определенный тарифке определенный баа болот. Ошол баанын негизинде Яндекс иш алып барат. Буга чейин Яндекс монополия кылып, өзүнүн акчасын, то есть акчаларын өзү билген эле коюп жүрөт деген. Ошону оңдойбуз деп атат. Бирок эми аны качан оңдоп баштайт, качан ал өзгөрүү болот, аны бир гана Кудай билет. Биз таксисттер бир эле жол бар бияктачы. Конкретно Яндекс таксиде иштеп атабызбы? Жорго таксиге же Нави таксиге которулуп 3 күн, же 4 күн, же 5 күн иштеп, ошондо гана Яндекстен бир кандай өзгөрүүнү талап кылсак болот. Бирок ошол талапты алыш үчүн Бишкекте 10.000 таксист болгон болсо, ошо 10.000 таксисттин хотя бы 4.000 ошол эмен ишти кылыш керек да. Мен түшүнүп атам, ошо 10.000 бардыгы кылбайт. Себеп дегенде ар бирисинде жан бар, ар бирисинде үй бүлө бар, багыш керек, жагыш керек дегенде. Анан кийин жок жерден эле бойкот кылабыз деп туруп, иштиге чыкпай коюп, бир кандайдыр бир требование коюп, аны ишке ашпайт. Ал нерсе болбойт. Ал нерсе эми просто мына логистика ойлоп көргөндө эле туура эмес болуп калат да. Туура эмес не в том плане, то что андай кылбай эле болот экен, же андай эмес. В плане того, что это глупо да, на самом деле. Болбойт андай кылган. Ошого мына комментарий жазгандар ушул видеону бөлүшүп койгула. Конкретно бойкот эмес, именно башка агрегаторго кошуп иштегенибизде ошол агрегатордо спрос көбөйөт да. А спрос көбөйгөн кезде уже агрегаторлор ошол условияларын эме болуп баштайт да. Получается, биз азыр мисалы үчүн как водитель катары Яндекстен башка агрегатор өткөн болсок, Яндекс потребительдерге иш бере албагат. То есть эме кыла албагат, ойлорун аткара албагат. Клиенттер, пассажирлер заказ кылганда машинасы 15 мүнөттөн, 20 мүнөттөн, 30 мүнөттөн деп келбейт, же мындай болуп кетти дегенде, Яндексти колдонгон адам резко Жоргого же Навиге өтөт. Өткөн соң эле Навиде уже получается спрос көтөрүлөт да. Таксисттер бардыгы ошо кошулган үчүн эме переобувание болуп калат да, айткандачы. Анан кийин Яндекс кыйналып, не кылсам экен, кандай кылсам экен, эмне кылып мен алсам экен деп туруп, анан кийин комиссияны азайтат.
Но это 5 күн, 1 жума ошондой кылыш керек да. Бирок аны бардыгыбыз кыла албайбыз. По-любому кыла албайбыз. Эми мен чыгыш мүмкүн, дагы 4-5 чыгыш мүмкүн, но бардыгы эмес да. А 4-5 океанга түкүргөндөр болуп каласың да. Ал эчтекени өзгөртпөй коет. Ошого башка агрегаторду колдой турган болсок, анда конкретно башка агрегаторго өтүш керек дагы, ошо агрегаторлорго иштеш керек да. Аны колдонуп туруп, аны кайра ал агрегаторду таштап кайра яңысы өтүштүн тоже мындай айтканда колдонуу жолу болуп калат да. Это тоже обидно. Ошого эгерде конкретно өтөбүз, бардыгыбыз иштейли, келгиле ушул эмеге агрегатор өтүп иштейли деген ой пикириңер болгон болсо жазгыла, ойго алтыргыла. Канчалык көп комментарий болуп, канчалык көп ушул видеону ар кимдер көрүп, эми бизди ким таксисттер эле көрөт да. Ошо өз арабызда эгерде ошону көрүп конкретно кылган эме алган болсок, анда точно ушул нерсе болуп кетиши толук ыктымал. Анан жок жөн эле бойкот кылып чыкпай коебуз жумушка деген это вообще өзгөрүш болбойт. Аны просто жөн эле эмеңерди арендалаңарды же болбосо там машина выкуп болгон болсо ошол минуска эле кетип калсаңар болду, ошол эле. Башка жолу жок. Башка жолу жок. Бир жол бар, конечно, арендаларды бергендер арзандатыш керек, ошондо Яндексте тапкан акча более-менее как-то жетип баштайт. Мен оюмча дейм, ошондой. Кимде ким ушул ойго кошулган болсо, кошулам оюңа плюс деп жазып кетиңиздер. Анан кийин ойго кошулбагандар болсо, өзүңөр билесиңер, жазасыңар, жана тантубачы, мантубачы, тияк бияк, андай мындай деген сөздөр жазып кеткиле. Но оюңарды калтыргыла, сөзсүз. Ар кимдер бирден көргөн болсо, оюңарды калтырып кеткиле, потому что мнение оно всегда учитывается да. Ошого ар адамдын өзүнүн ой пикири ар дайым окулуш керек, жана көрүнүш керек. Ошол үчүн туугандар, кимде ким ушул видеону көрүп аткан болсо, лайк басып, бир колдоп кетиңиздер, ушул видеону бөлүшүп. Таксист коллегалар, таксист, блогер инсандар бардыгыңыздарга ушул видеону көрүп жана бөлүшүңөрдү суранам чын жүрөктөн. Рахмат барыңыздарга, ийгилик.